Адатта студенттерге жыйма болгон жогорку окуу жайлары учурда бош, жым-жырт бардыгы үйүндө аралыктан билим алышууда. Азыркы тапта саналуу гана адистер бар болгондуктан биз алардан маалымат алуу үчүн атайын Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетине келдик. Өзүңүздөр көрүп тургандай, окуу жайдын кире беришинде бардык зыянсыздандыруучу каражаттардын бардыгы коюлган. Биз дагы эрежеге баш ийип, сактанып кирели. Билим берүү аралыктан болуп жаткандыктан сабактар эч кандай үзгүлтүккө учураган жери жок. Студенттердин өз алдынча билим алуусу үчүн интернет, телефон сыяктуу бардык техникалык каражаттар колдонулууда, дейт окуу жайдын проректору. Студент кайсы жерде болсо да интернети болот, определенный расписанияда сабагы болгон учурда ошого кирет. Анан мугалимдер отуруп туруп, кимде кандай мүмкүнчүлүк болсо онлайн менен кабарлашат, же болбосо мындай WhatsApp менен да жибергендери бар, же болбосо Google'дан Google Class дегендер бар. Ошо менен дагы иш кылып, бардык средстваны техникалык каражатты колдонуп жатабыз. Окуу иштери боюнча проректордун айтымында ар бир мугалим апта сайын кагаз түрүндө отчет берет. Интернет аркылуу берилип жаткан тапшырмалар өтө түшүнүктүү жана жеткиликтүү болуп жаткандыгын айтат ушул жогорку окуу жайдын педагогика факультетинин студенти Кубатбек уулу Доорон. Окууга да иштөөгө да үлгүргөн үлгүлүү студент үйдө отурган курдаштарын убакытты туура пайдаланууга чакырат. Ошол үйдөн чыкпай, ушул дистанттык окуу менен гана окуп, өзүбүздүн ден соолугубузду карасак, буюрса бул илдеттен жеңебиз деген чоң эмебиз бар, үмүтүбүз бар. Сабакка барбай, үйдөн китептерди ачып окуганга аябай ыңгайлуу болуп атат студенттерге. Ал эми Теңирберди Анарбеков президентке караштуу мамлекеттик башкаруу академиясынын магистранты. Ал дагы дистанттык окуу изденүүгө, өзүн өзү өстүрүүгө жакшы мүмкүнчүлүк экендигин айтат. Аралыктан даярданган негизи ыңгайлуу эле экен. Бир жагынан ошол түшүнбөгөн суроолор болсо ошол телефондон чалып түшүндүрүп атабыз. WhatsApp'та группаларыбыз бар. Ошол группадан сүйлөшүп атабыз, барыбыз мугалимибиз өзү бизди көзөмөлдөп атат. Баары жакшы эле, буюрса баары жакшы болуп кетет деп ойлоп атабыз. Бир аз чыдап коелу, үйдө олтуруп, бул кыйынчылыктар дагы биздин башыбыздан өтөт. Буюрса жакшы күндөр алдыда, жакын арада күтүп турат. Адистер капысынан болгон учурдагы каникул үчүн жайкы эс алуу кыскарбаарын айтышат. Билим берүү жана илим министрлиги түзүлгөн кырдаалдан чыгуу боюнча атайын планды иштеп чыгып, ошонун негизинде системдүү жумуштарды алып барат. Толук болбосо дагы, бирок кошумча билим алууга бир электрондук ресурсту пайдаланып аракеттерди жасап атабыз. Мына билим берүү министрлигинде билим булагы деген атайын бизде контентибиз бар. Андан тышкары ай билим деп бул башталгыч класстын окуучулары үчүн электрондук китептердин сериясы бар. Мөөнөтсүз каникул дагы узартыла турган болсо, 8 апрелден тарта орто мектептин окуучулары да 4-чейрегин дистанттык негизде улантышат. Кыял Шаршеева, Бексултан Курманбек уулу, Ала Тоо 24.